Assalamu alaikum dostlar. Kutmandуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен ушундай жөнөкөй болгон медовый торттун жасайбыз. Көрүнүшү жөнөкөй, бирок аягы кандай даамдуу. Биринчи плитага ушундай чоң идишти коюп алабыз. Темир идиш. Менде кичирэк идиш болбогон үчүн ушундай идиш колдондум. Алгач сливочный маслону салабыз. Андан соң үстүнө сахарды салабыз. Дагы жакшылап аралаштырып, маслону эригенче аралаштырабыз, сахар эригенче. Ушундай болуп эрип, андан соң 2 столовый ложка бал салабыз. Жакшылап аралаштыргандан кийин 1 чайный ложкада сода салабыз. Сода салгандан кийин массабыз аябагандай 2-3 эсе көтөрүлөт. Жакшылап аралаштырыш керек. Жакшылап аралаштыргандан кийин плитадан алабыз дагы. Муздаганча аралаштырабыз. Андан соң башка идишке которуп алабыз. Андан соң 2 жумуртканы кошуп, дагы жакшылап аралаштырабыз. Ушундай массага келгенден кийин унубузга 1 пакет разрыхлителди салып, камыр абалына келтирип жууруйбуз, бирок колубузду тийгизбейбиз. Лопатканын жардамында ийге келтиребиз. Камырыбыз ушундай болуп ийге келет, колубузду тийгизбейбиз. Андан соң 10-15 мүнөткага тыныктырып коебуз. Андан соң камырыбыз колго жабышпай турган камыр болот. Андан соң 4 бөлүккө бөлөбүз. Толуктап чыгабыз 4 бөлүктү. Андан соң пергаментный бумагабызды төшөп, анын үстүнө кичине un сээп, жая баштайбыз камырыбызды. Андан соң ушундай тоголок идиштин жардамында кесип алабыз.
ортосунда четтериндеги камырларды алып духовкада 180 градуста 5 минутага чейин бышырып алабыз. Андан соң крем жасайбыз. Кремге 400 грамм творожный сыр, 120 грамм сахар, 300 грамм сливки куябыз. Биринчи творожный сыр менен сахарды жакшылап аралаштырабыз. Андан соң сливки куябыз. Дагы жакшылап аралаштырабыз. Мынакей кремибиз даяр. Эми кремди кондитерский мешокко салып корждордун үстүнө чыгара баштайбыз. Корждорубуз ушундай сонун болуп бышты. Ушундай кылып чыгарабыз кремди. Насадка колдонсоңуздар деле болот. Менде насадка колдонгон жокмун. Кондитерский мешоктун кыркып алып эле иштеттим. Ушундай кылып куюп чыгасыздар дагы кремди. Андан соң өз каалооңуздардай коздоп алсаңыздар болот. Мен жөнөкөй кылып эле үстүнө шоколад сээп койдум. Андан соң холодильникте 8 саатка салып коебуз. Сегиз сааттан кийин мынакей разрези аябагандай жумшак, даамы өтө сонун, ооздой эриген торт болот.